Азыр эле жатууга келбей, эшиктен көз өтүп бирөөнү күтүп жаткан Абышкада өзүнүн ушундай оор абалга түшүп болуусуна ким күнөөлүү экенин билбей ойго батып отурду. Өзүбү же багып чоңойтуп койгондон кийин карабай, аялын ээрчип кеткен жалгыз баласыбы? Чындыгында баласын аябай жакшы көрчү. Жалгыз бала деп өзү жебегенди жедирип, өзү кийбегенди кийдирип чоңойткон болчу. Баласы да ар нерсеге шыктуу эле. Мектепти жакшы аяктады. Мектепти бүтөөр жылы өзүнчө намаз үйрөнөм деп мечитке бара калчу. Баса ошонун айынан бир жолу баласына катуу тийгенин эстеди Абышка. Мечиттен келген бала атасына: "Мектепти бүтүп медресеге окууга кирсем кантет, ата?" деп калбаспы? Ошондо үстүнө кайнак суу куюп жибергендей болду. "Я эмне дейт могу акылсыз? Сен эмне тиги кашка баштай молдо болоюн дейсиңби? Ой, бир айылга бир эле молдо жетет" деп кыйкырган. "Мен эмне кашка баштын молдолчулугун талашайын деп жатамбы?" деп баласы өз оюн бергиси келген эмес. "Ой, жетишет, көп сүйлөбө. Башыңды топу кийип аялдардай болуп этеңди тепкилеп, качан ким өлө калат экен бара койсом деп ар кимдин өлүмүн тилеп жүрөсүңбү? Жок балам. Сен зыңкыйып, костюм шим кийген, галстук байланган интеллигентный адам болосуң" деген ошондо да. Атасыны көндүрө албастыгына көзү жеткен бала эмне дээр экен дегенсип: "Ата, жок дегенде сен өзүңө жаназаңды мен окусам жакшы эмеспи?" деп тийише сүйлөдү. Ошондо баласынын сөзүнө чындап жини келип: "Ой, атаңдын оозуна урайын. Мага жаназа маназаң окубай элетпей эле кой. Тим эле тиги дүйнөгө барып келгенсип, жаназаңдын да, пейишиңдин да кереги жок. Тур ишиңди кыл. Экинчи мечитти көздөй басканын көрсөм элеби, атаңды гана таанытып койбосом" деп үйдөн чыгарып жиберген. Кийин баары өз ниеттенгендей болду. Баласы Москвадан окуп, ошо жакта иштеп калды. Костюм шим кийди, галстук байланды. Атанын бар же жок экенин менен да иши болбой калды. Үйүн сатып, атасынын бирөөнү үйүнө киргизе салды да: "Мен акча жөнөтүп турам, ошону менен жашай бересиң" деп кетти. Ошол бойдон кабарсыз. Өзү эптеп өлбөстөн күнүн көрүп жүргөн. Анан какаганга муштаган болуп талма оорусуна кабылды. Эч ким жок жалгыз жүрүп бир күн өлүп калсаң, андан көрө борборго барып, карыялар үйүнө кирип, ошол жакта жашайсың дешкенден бул жакка келе берген. Эми минтип ордуна да жыла албай калып отурат. Абышка оор үштүрүп алды. Эшиктен тамагын көтөрүп, багуучу аял кирип келди. Аны менен кошо башында топусу бар, сакалчан бир адам кошо кирди. "Ассаламу алейкум, ата. Биз сиздерге зыярат кылганы келдик эле. Ата, ооруган адамдарды, картайган адамдарды барып кабар алуу мусулмандардын милдети. Пайгамбарыбыз карыяларды сыйлабагандар менин үммөтүм эмес деген. Ошол үчүн сиздерге келдик. Бир аз жардамыбыз бар эле, тияка тапшырдык. Сизди ордунан жыла албайт дегенден атайын кирдим эле. Ата, мен сизге келген максатымды ачык айтайын. Мен атадан эрте калганмын. Атанын камкордугун, атанын тарбиясын көрбөдүм. Карысы бардын ырысы бар дейт. Ата, жүрүңүз. Сизди үйгө алып кетейин. Мага ата болуп бериңиз. Акыл насаатыңызды айтып, үйгө башчы болуп бериңиз" деди Абышканын колунан кармап. Абышканын жүрөгү элжирип кетти. Тээ жүрөк түпкүрүндө качандыр бир кезде катуу жаңылганын даана сезип жатты. "Атанын тарбиясын албаганың менен Алланын тарбиясын алыпсың, балам. Менин берген тарбиям тарбия болбой жолдо калсын. Менин берген акыл насаатымдын кайрынчысы ушул күндөр. Рахмат сага, уулум. Бирок мен бул жерден эч жакка кетпейм. Менин кыйналганым жакшы. Колуң менен кылганыңды мойнуң менен тарт" деген. "Мен бул нерселерди көрүшүм керек" деди. Анын сөздөрүнүн маанисин жакшы түшүнбөй калган тиги: "Жок ата, сизди алып кетпесем болбойт. Мында кыйналып каласыз" деп сөзүн кайра баштады эле. Абышка акырын колун көтөрүп аны токтотту да: "Убара болбо, уулум. Болгону менин сенден бир гана суранычым бар. Кандай өтүнүчүңүз болсо да аткарам, ата. Тартынбай айта бериңиз. Сенден суранарым ушул: мен жаназасыз көмүлүп калбайын. Жаназа окуп, ак кепендеп өзүң жашыр" деп андан аркы сөзүн айта албай бушактап жиберди. "Коюңузчу, ата. Өлүмдүн кечи жакшы, ага шашылбаңыз" деп соортмакчы болду эле. Абышка кайра анын колунан кармап: "Жок, уулум, мага убада бер. Жаназасыз кетип калбайын" деди жалооруп. "Макул, ата, убада берем" деп күлүмсүрөгөн болду да: "Ата, ла илаха иллаллах Мухаммад расулаллах деп көбүрөөк айтыңыз. Бул келменин пайдасы көп" деп ордунан турду да: "Балким мени менен кетерсиз" деди акырын үмүт менен. Абышка алсыз калтыраган колдору менен көз жашын сүрткөн болду да: "Рахмат, уулум. Убара болбо. Бадаңды унутпа." Абышканын жүлжүгүй көздөрү же ачык экени же жабык экени билинбей тынчып жатып калды. Бир аз убакытта жымжыртка бөлөндө түшкөн бөлмө. Атага зар болгон бала менен балага зар болгон атанын биринчи жана акыркы сүйлөшүүсү андан ары уланмады.